Assalamu alaikum барыңыздарга. Бизде бүгүн кайрада эле 2019-2020 жылкы Sonata D8 Sonatаны азыр полный обзор кылып беребиз буйруса. Көрүп турганыңыздардай ак түстөгү Sonata, бунун бир аз алмашкан жерлери бар, азыр баарын айтып беребиз. Бирок мындай караганда сыртынан азыркы алдыңкы фаралары, решеткалары, бамперлери таза. Көрүп турганыңыздардай баары жакшы абалда. Эч кандай урулган, чыйылган жерлер жок экен. Фаралары бүтүн, чыйылган да эмес, баллондор да жакшы абалда. Дискалар бордюр жеген эмес. Повторитель поворотниктери бар. Мына түгүндө мондай жакшы мол. Бир аз молору бирок чыйылган экен нера. Бир аз калып кетушер чыйып. Жакшы артса кетип калышы мүмкүн, багындай кара резинаны колсочу. Анан арка жагы фаралары, стоп фаралары бары таза абалда. Сынган жерлери жок. Анакей машина ушундай. Бул жактарын биринчи көрсөтүп коелу. Анан келип бул жагында бир аз мондай чыйылган жери бар экен. Бул жагында мондай кичине краскасы өчүп калганды, точка. Анан ушул жерден мынерден нерге чейин бир аз чыйылыптыр. Анан могул жер экен. Ол жерде бир аз чыйылыптыр. Көрүп турганыңыздардай. В общем, машина ушул. Анан машинанын да бир косягы. Косяг дейм, могул жактары полный таза, өзүнүн заклепкасы менен. Анан косяги мо крыло алмашкан. Чейинжи болгон. Крыло алмашып, могул жерде өзүнүн заклепка, заводской заклепкасы жок да, ошон үчүн бул жак алмашкан. Бул жактын заводской заклепкасы могу сваркасы менен, шликом менен турат. Бул жактыкы жок, алмашкан мокрыло. Ичинен да көрсөтөбүз аз бир аз туруп. Бул багаж аябай кеңири, газ болсо дагы. Газ булардыкы бандай 6-чы поколениялык газ болсо керек дейм менимчечи. Ошондой болушу мүмкүн бул жаңы машиналардыкы. Дегенде башкача да көрдүңүздөр да. Мындай эмеге эч кандай зыяны жок. Багаж да кеңири. Анан ошо арткы крыло кесилгенин көрсөтүп берсек, мокрыло алмашкан деп атпаймынбы? Мына маяктары жакшы келген дагы. Жерден кесилген экен бул. Так. Мол жер экен, Мол жерден кесилип сваркалуу алмашкан экен, короче, көрдүңүздөр, мындай айтканда, общий айтканда ушул крыло, бир крыло алмашкан да, мокрылочу. Бул калган жактар эч кандай алмашкан, урулган, чыйылган жерлер жок. Болгондой айтып көрсөттүк. Анан аркы сиденьялар аябай таза, жумшак. Жыртылган, тытылган жерлер жок. Потолоктору да ошондой абалда. Мощно бияктары иштерин айтсак. Азыр арканын ичине отурабыз. Резинасы үчүн жабылбай калды, зондоктоза. Анан машинанын ичин ачсак, бул жак полный электронный, бардыгы иштейт. Анан көрүп турганыңыздардай бар иштейт. Жылы 2019-2020. Сиденьялар да аябай таза. Жумшак машина. Бар. Мультироль бар. Руль аябай кандай жеңил жөнүнөчү. Чепалак менен айдаса болот такой. Круиз контроль бар. Пробег 21533 пул түрүлгөн, экспорт болгондо түрүп койгон экен. Эсинен документинен карасак, азыр 170 000 родной пробег экен. Пробег деле өтө көп эмес, нормальный. 170 000. Анан мол нелеркен точно түшүнмөйм, короче. Эң башкысы мында скорость жок экен тугандар. Только кнопочный, көрүп турганыңыздардай. Болду. USB, зарядник, мол жактарга тургандар бар. Печка, кондиционер мощный иштейт. Уруп турат баарын, радио, колонка иштейт. Монитор жок экен, бир минусу. Камера бар экен бул жагында. Мол жеринде биздекилер бар экен. Анан арткы жактары бар. Машина аябай таза экен, бирок мындай айтканда жишичи. Бардыгы. Бул жактары. Эмнесин көрсөк. Машина мощный. Ал айтканда 2 ключ бар. Мындай ключүнөнчү.
2-3 ключі бар екен. Анадағы болған ушундай. Бұны ичи мындай мощный көрініп та прикольный. Моларын қараңыздар, өзінше бөлек-бөлек жасалған. Короче, видті берген бұғаншы. Мощный. Бізде дағы капотын көрсетілік бір азыр. Капот көрсек. Бар екен. Бұл капотты крылоның баянан көрөткен бұдан. Бұны біраз крашкамен текшерейді. Капот чечилип тұр, өзінің родной емес екен. Капот үшінде бірдеге түшіп кеткен мен чечилип тұр. Бирок лонжерондор ешқандай удар жоқ. Заводская сварка, заводская заклепка, полный өзінікі. Мотор жүріші жақшы, звуктары деле анча жоқ, маяккан жерлери жоқ. Мына жүрүп турган абалы азыр. Машина. Так. Көрсөттүк эми. Краскасын бир сыйра текшерип беребиз буюрса. Красканы мындай келтирле капоттон баштасак, 161. Капот, алмашкан капот көрсөттүм видеодо. Бул жак 253. Могу эмеде крылода краска бар экен бираз. 100 эшик родной. 120 бул эшик да родной. Так, 107 родной крыло. 120 капот родной. Мол баягы алмашкан эмеси. Эле крыло. Ан бирок крылонда эмеси краскасы родной экен. Жөн алмашыптыр да ошо. Жаңысынан коюп тур. 119 эшик родной. 112 родной. 226 мына краска бар экен. Крыша 119. Так, краска 1. Капот менен 2, мону не болду? 3. 3 алдыкы 2 крыло, ана капотта краска. Задный 1 крыло алмашылган. Калган жактар родной окрас, урулган, сыйылган жерлерде эшиктин бир жеринде бир аз бар экен, ошону көрсөттүк. Калган жактары мощный буюрса. Мына туугандар. Жакшылап көрүңүздөр. Полный болгондой айттык. Эч кандай алдамай жок буюрса. Биз эмнени билсек ошонун баарын көрсөтүп айтып беребиз. Анан мен өзүм TikTok каналыма дагы кээде реклама кылып чыгарып коем ушул машиналарды. Ал жактан мага комментарий жазып атышат, что ценасын айтып чыгар депчи. Эгер туугандар ценасын айтсам, менден бир машина алып калса бирөө, анын ценасын кийин бирөөлөр билип калса, эгер ал алып сатарган болуп калса, бир аз тура эмес болуп калат. Ошондуктан капа болбойсуздар, ценасын айтпаганга аракет кылабыз. Муну обычный машиналарга караганда арзан, эмне дегенде бир крыло алмашкан үчүн аябай арзан чыкты ал бул машина. Ошон үчүн эгер ценасын билгиңиздер келсе, мен номерим калтырып кетем. Ошо номерге жазсаңыздар, кайсы убакыт болсун чала бересиздер. Буйруса барыңыздарга жооп берип, кеңири маалымат бергенге дайым даярбыз. Заказ кылсаңыздар, иншалла Кыргызстанга, Россия, Казакстан бүт жакка кетет буйруса. Доставка жолдорунда түшүндүрүп беребиз, өзүбүзгө байланышсаңыздар. Ана туугандар, эгер каалаган машиналарыңыз бар, ушундай D8, Spark, ондай Avante, Palisade, Porter, Sportage, Morning, Cabbage, Carnival, бүт, короче, калияда эмне машина болсо, иншалла баарын тартып, видео кылып, кеңири маалымат берип, өзүңүздөр менен байланышып сүйлөшүп, жакшы ишеничти кылып, иншалла салып беребиз. Маке, машинаны көрдүк, буйруса. Машинаны полный жабабыз. Ошо 2 ключи бар, көргөнүңүздөрдөй. Машинаны жакшы көрүп айтып коюңуздар жабын.